Assalamu alaikum, qasiyetli Qırgız elim. Men sizlerden uluңар, Парманкулов Замир. Бүгін 3 февраль 2024 жыл. Мен сіздерге өткенде айтқамын, ушул станок менен таныштырам деп. Ушул станок сіздерден Qırgыз балдарыңар чыгарган станок. Демек, бұл менен мен эмнени айтып кетким келет. Ушул Qırgız балдарыбыз көчө таптабай, акыл эсти болуп, технологиялар менен иштеп, станокторду жасап, станокторду иштетип, ошону үйрөнүп, өнөр жай тармагын үйрөнсө экен дейм да. Бул станок биз ушу Сетунь заводдо жасаганбыз. Сетунь заводдо жасаганбыз. Бул станок мындай желим бөтөлкөлөрдү үйлөп берүүчү станок. Бул сууларды үйлөп берүүчү станок. Бул бөтөлкөнү жасаардын астында бул мондай куколалар жасалат да биринчи. А дегенде биз ушунун технологиясына башынан аягына чейин жеттик. Биринчи ушундай куколалар жасалыш үчүн буга форма жасалат. Шунун жасалыш формасы өтө татаал, өтө мындай кылдаттыкты талап кылат. Биз буну 2 жылдап, 3 жылдап араның монун технологиясына жеткенбиз да. Ошол Сетунь заводдун алкагында ошону жасап чыкканбыз. Анан бул болсо ысытылат мондай конвейерде, ондай ысытылат, жумшартылган желим болгондон кийин, анан могу жагында калпы бар. Могу жактарда калпы бар. Ушул калпына коюлат, мондайдан коюлат дагы. Анан тиги жаап туруп, аба менен ушуну үйлөйт. Бул станокторду Сетунь заводдо бул деле бир топ жыл иштеп чыкканбыз. Бул дагы бир 2 жыл убактыбызды кетирген да. Ушул станокту иштеп чыгып, мына мээси бар булардын. Бул жакта мына мээси, бул болсо PLC деп коет, контроллер. Ушул контроллер, пустышка контроллерди биз өзүбүз программасын жазабыз. Ушуну кайча убакытта иштеш керек, канча мүнөт иштеш керек, эмне жумуш кылыш керек деп туруп, ошо мээсин программировать этип, ушунун баардыгын иштеп чыкканбыз. Анан сырткары бул сууларга, бөтөлкөлөргө мындай калыптарды жасайт элек. Мондай суулардын түрдүү калыптарын ушул заводдо жасап бергенбиз. Мен ушул сиздерге өзүмдүн иштериммен айтып койсом, Казакстан боюнча 70% суунун бөтөлкөлөрүнүн калыптарын биз жасап бергенбиз. Ушул Сетунь завод жасап берген. Ошол жакка. Ошол дагы Кыргыз балдарыңардын эмгеги. Мен ушул станокто немеге айткым келет да, биздин жаштарга технологияны кармагыла, өндүрүшкө көңүл бурула, өнөр жайга көңүл бурула. Бунун артынан иштеп атып, аң сезим акылдуу болосуңар. Кээде ушундай жумушчуларды иштетилек, жогорку билимдүү адамдардан дагы алмашкыс сапаттарга ээ болуп чыгат эле да. Алмашкыс бир тажрыйбаларды алган болот эле да. Ошон үчүн мен ушуга үндөп кетем. Анан бир өкүнүчтүү, кейиштүү дагы мезгил болду. Бул Сетунь завод Ош базарынын жанында жайгашкан болчу. Жана көпүрөдөн өткөндө сыртта 4 этаж болуп турат, ичинде дагы көптөгөн имараттар бар. Бирок бул 14-15 жылдары коррупционерлер ушул желдеттери менен, бандиттери менен, ошол сүткорлор чоң ушул диверсия кылды да. Мен айтам, ушу Кыргызстанга өтө зыян келтирди. Ушундай бир жашнакай жаркыраган заводду талкалап коюшту да.
Буга дагы бир саясат дагы себеп болду. 14-15 жылдары мен эми өзүм рабочая партия дегенди жогорку кеңешке выдвигать эткенмин. Ошондо жаш балдар топтоп алып, ошол саясий партияны өткөзөйүн деп аракетимди кылганмын. Андай сүткөрлөр, жемкорлор ушундай ак эмгек менен келаткан адамдан чочулашты, мага аябай бут тосушту. Аябай бут тосуп, партияны ал деп коркутуп, партияны мен алдырганга аргасыз кылды. Андан сырткары, бирок акыйкаты үчүн айтып коюш керек, башка бир партияга кошул, өзүңө орундук беребиз дегенде мен болбой койдум. Мен партиямды өткөзөт болчумун депчи. Анан ошондон дагы кетип калды. Ошол заводду булар басып алышты. Заводду басып алып, ичинен 700 наименование станоктордун бардыгын алып чыгып кетип талкалады. Bunday заводубуз иштеп турганда мамлекетибиз үчүн көп эмгектерди кылат болчу. Мына станокторду мисалы биз бир деле жасап үлгүрдүк. Бунун технологияларына жетиш үчүн эле канча деген эмгек кылганбыз. Мына формалардын жетиш үчүн эле канча эмгектерди кылганбыз. Ал буга чейин көп эмгектерди жаратмакпыз. Көптөгөн станокторду чыгармакпыз, түрлөрүн чыгармакпыз. Но бизге ошондой мүмкүнчүлүк болбоду. Анан 700 наименование станокту башка жака алып чыгып кетти. Мен жакынкы күндөрү опер менен сүйлөштүм. Ушул жерде өтө маанилүү сөз. ГКМБнын опери менен сүйлөштүм. Алар менен да сүйлөшүптүр, бир жака алып чыгып кеттир деп айтты. Эгерде ошол станоктор сак аман боло турган болсо, мен кыргыз элиме бекер таркатып берем. Ошондон алып, колдорун келишинче ошондой жерлерде иштетсин. Мисалы, бирлик токарь, мен билген бир токарь, частный эле токарь, ошо бир токарный станокту иштетип эле чоң 2 этаж особняк салды. Тирилигин кенен өткөзүп атат. Мага ошондо шылдыңдап айтты да, буларды токарларыңар кантип иштетет элеңер, мындай жарбаган акча болот, иштегениңер дейт. Азыр ошо шылдыңдаган адамдар, мен айтам, ошол токарь, бир токарь күнүнө 10 000 сом табат. 10 000 сом таза эмгеги менен. Ошон үчүн мен ошол эгерде ошол станоктордун бардыгын жок кылып коюшпаса, мен элиме кайрылам. Ошол официалдуу түрдө эгерде сакталып калган болсо, мен аны элиме таркатам. Аны бир күнү официалдуу түрдө жарыя кыламын. Анан ошол сөзүмдүн аягында бүгүн мындай жакшы бир темада бүтсүн. Ушул менен элим сыймыктанып койсоңор да болот. Бул деген чоң эмгектердин бири. Монун өзүнөн эле жасаш, формасы, кил деген форма, бул деген өтө чоң высокий технологиялардын бири болот да. Аны ошол силердин кыргыз балаңар ошого жетип жүрөт. Демек, биз күрөк, шыпыргы кармап эле иш кылбастан, акыл эсибизди калчап, иштеп эмгек кыла турган болсок, дүйнөлүк деңгээлде бардыгы менен конкуренцияга чыксак болот экен. Себеби ааламдашуу мезгилде биз өзүбүздүн конкуренттүүлүгүбүздү көрсөтүшүбүз керек. Улут катары биз конкуренттүү болуп турушубуз керек. Ансыз биз артта калып кетебиз. Ошон үчүн тыным болбош керек экен, күндөн күнгө кыймылдап, астыга жылып туруш керек экен. Мен ошого келдим. Эмдиги чыгарылышка чейин сак саламатта туруңуздар. Эмдигиде дагы ошо дагы бир станокту көрсөтөм. Ошентип күндөн күнгө станокторду көрсөтүп, колдон келген тажрыйба менен сиздер менен бөлүшө берем.